Тил үйренушілердің көбін башын ортқан бұл аңыз тіліндегі уақыттар. Спор жөнінде талқылап кетелікші. Мінекей бұл суреттен көре алсаңыздар болады. Негізі аңыз тілінде 12 уақыт деп ойлағандар бар. Bir четінен тура и тура емес тағы да. Негізі аңыз тілінде үчлі уақыт. Учур чақ, өткен чақ, келер чақ. Бирок аңыз тілінің башқа тілдерден айырмасы тағырақ болуш керек та. Мысалы орыс тілін алған деген бірле сөйлем деген мен кітепті дайым оқимын, же азыр оқып жатам деген мағынада болушы мүмкін да. Байқасаңыздар, қырғыз тіліндегі сөйлемімші, мен кітепті мысалы мен дайыма Шыңғыс Айтматовтың кітептерін жатарда оқимын. Мен Шыңғыс Айтматовтың кітебін азыр оқып жатам. Қырғыз тілінде екі башқа сөйлем болады да. Ушунусу жакшы да. Мен азыр суретте байқағаныңыздардай, кейбір нәрселерді мындай өз ойымдан чыгарып жазып қойдым, бирок біз сөйлегенде ошол сыяктуу мааниде айтылат да. Ошол ой мененчи, мисалы карасаңар, мурда present continuous турбайбы, ошону мен жатам деп жазып койдум да. Чынында ошондой болот да. Бир нерсе болуп жатканда биз кыргыз тилинде кылып жатам деп айтабыз. Эми бардыгы өз орду менен. 3 убакыт present, past, future деп жана алардан 4кө бөлүнүшү бар. Simple жөнөкөй, continuous бул улануучу, бир нерсе уланып болуп жатат. Башкача айтканда жатам деп айтабыз кыргыз тилинде. Perfect деген вакыт бул бир нерсе болуп өткөн, бирок бир нерсеге таасири бар да. Муну кыргызча койгом деп койдум. Анан perfect continuous деген бул кыйыныраак болот да, бул бир нерсе болуп өткөн, уланып жатып бүттү деген сыяктуу мааниде болот да. Мындай бир нерсе уланып жатты, канчалык бир убакыт бою мындай улана берди, анан бүттү депчи. Эми бардыгы өз орду менен азыр түшүндүрүп берем. Биринчиден present simple бул кайталанып турчу нерселерге, адаттарга, фактыларга, мисалы эмне дайыма туура болсо, мисалы жер күндү айланат десек, же өзүбүздүн нерсеге болгон оюбузду айтканда, мисалы мага тоок нетинен жазылган самсы жагат десек, ушундай нерселер бул дайыма туура болчу же дайыма кайталанып турчу адаттарга колдонулат да. Мен мисалы күн сайын жумуш барам, күн сайын мектепке барам деген сыяктуу ойлор ушул present simple менен түзүлөт. Кийинкиси бул past simple, бул өткөн чак, жөнөкөй өткөн чак. Бир нерсе болуп өттү, ошол бүттү, ошону эстеп атабыз да. Мисалы окуяларды айтып бергенде, мен 1 жыл мурун бир жака баргам, тияка баргам дегенде ошол past simple'ды колдонобуз. Кийинкиси бул future, келер чак. Мисалы бул жерде айтылат: I will make жарма tomorrow. Эми сөйлөмдө окуп эмес турбайбы? Present simple, I make жарма every day. Past simple, I made жарма yesterday. Мен көчө жарманы жасагам, ал болуп өттү. Анан future simple, I will make жарма tomorrow. Мен эртең жарманы жазайм. Байкасаңыздар, киши андан will, андан кыймыл аракет коёт. I will make, мен жасайм, эртең, tomorrow. Андан кийин кайра үстүнөн чыгабыз, present continuous. Учурчактын уланып жаткан мааниси. Башкача айтканда, бир нерсе кылынып жатат. I am making жарма right now. Мен азыр жарма жасап жатам. Бир кол айтты эле, кыргыздар ушунчалык эс алганды жакшы көрөт, сүйлөгөндө дагы жатам деп айтышат. Мен жарма жасап жатам. Ошо азыр болуп жатат. I am making жарма right now. Кийинкиси present perfect. Эмнеге мен continuous'тан ылдый чыккан жокмун, кайра perfect өтүп кеттим. Аны азыр түшүндүрүп берем. Perfect деген бул бир нерсе койгон, мындай болуп өткөн, анан таасири бар да. Азыркы учургачы I have already made жарма. Мен эч жака эле жарманы жасап койгом. Мисалы сен азыр ойлоп атасың да, жарманы жасабайсыңбы депчи. Мен аны жасап койгом. Мен өткөн чакта бир нерсе кылган үчүн азыр жасашым кереги жок. Азыр мен сага мындай керсеген соң айтып атам да, мен жасап койгом, жасабайм азыр депчи. Ал учурга тиешеси бар. Бул past simple менен айырмасы, past simple бул мисалы бир нерсени эстеп атканда, мен жарманы 1 саат мурун жасагам же көчө жасагам деген сыяктуу мааниде мындай жасалып бүттү, болду. Present perfect деген бул ошол сыяктуу эле болот, өткөн чакта болгондойчу, бирок учур чакка таасири бар да. Мисалы I have already made жарма. Мен жарманы жасап койгом депчи. Эми неге ушул карасаңыздар, ушул 3 бурчтук айтканда, анткени мен тажрыйбам алганда деген жана кишилер кантип тилди колдонот, ошол эмеге жалпылап статистикага таянганда деген ушул 5 убакыт эң көп кездешет да, мындай топ 5 да. Present simple, past simple, future simple, present continuous, present perfect. Бул эң көп колдонулган убактар. Башкаларды айткан туура эмес, такыр колдонбойт депчи. Алар да колдонот, бирок алар буга салыштырмалуу өтө
кыйла эсе азыраак колдонулат да. Алар мисалы ошой болот. Present perfect continuous. Бир нерсе канча бир убакыт уланып, жыйынтыкка келди же бир нерсени уланып канча бир убакыттан бери уланып жатканын айткыбыз келгенде колдонобуз. I have been making жарма for 2 hours. Мен жарманы 2 сааттан бери жасап жүрөм. Мисалы тынбай атканда токтоп эле кечке тигин займ, мын займ окшошпойт, отун көбөйтөм, отун азайтам, туз кошом, суусун кошом, жасап жүрөм. 2 сааттан бери да мунун уланып жатканын көргүзгүлө болот. 2 сааттан бери болот депчи. Бул жерде кичине кыргыз тилинен айырмаланып баштайт. Анткени эмнеге эме деп айтпаса болот. Мен жарманы 2 сааттан бери жасап жатам. Мына салыштырсаңыз, present continuous менен present perfect continuous'ун кыргызчасы окшош эле келет да. Бирок ушундай айырма бар. Анан дагы мен азыр кайра бир 3-5 убакытты бөлүп чыгам. Алар тескеринче азыраак колдонгондар. Ошон үчүн мындай башталгыч деңгээлде тилди үйрөнүп атканда мен азыр бөлөт, мен ушул түшүндүрүп берген аягында бөлө турган 5 убакытты ал жөнүндө көптөр ойлонбой эле койгонсуздар да. Жаңы эле айтып кеткен эң көп болгон 5 убакытты жакшылап түшүнүп колдонгонду үйрөнсөңөр, ошол кокодон келчүлөй жетишип турат да. Андан кийинкиси бул past perfect continuous. Эмне деген мааниде? Эгерде perfect continuous менен бир нерсени уланып жатканын көргөзүп атса, past perfect continuous деген бир нерсе өткөн чакта уланып жатып анан бүткөн да. I had been making жарма for 3 years before my sister learned to do that. Эжем үйрөнгүчө мен жарманы 3 жылдан бери жасап жүргөм. Мындай. Бул эжем үйрөнгөн убакта мен жарманы жасап жүргөн дагы өткөн чакта болгон. Мен ушул буга чейинки 3 жыл мурун макулдап болду керек. 2020-жылда болду. 2020-дан 2023-жылга чейин мен жасап жүрчүмүн жарманы. Анан 2023-жылы мен эжем үйрөндү, ошондон бери мен жасабай калдым. Ошол 3 жыл бою жарма жаза мен тарабыман жазалып атты да. Ушундай өткөн чакта уланатты. А present perfect continuous деген бул мисалы 2 саат бою дагы эле уланып атат, дагы эле болуп атат. А past perfect continuous мурун уланып атты. Бирок азыр токтоп калган да ушул 3 жыл мурун болгон, азыркыга чейин бүткөн. Андан кийинкиси бул future perfect continuous. I will have been making жарма for 4 years by May 2025. Ушул жерде түшүнүп кетейин. Мен могул сүрөттү жазып атканда февраль айы болчу. Ошон үчүн мен үчүн ошол кездеги мен ушул сүрөттү жазып атканда май айы келечекте болчу. Ошон үчүн адашпагыла. Майзы неде болот? Мисалы ошо февралдагы мен эме деп айтмакмын. Май айы болду элек да депчи. Ошон үчүн келечекте элестерле. Май айында 2025-жылдын май айында мен жарманы жасап жүргөнүмө 4 жыл болот. Бул кичине башка учур, албетте жанагы эжем жасап үйрөнгөн, мен 3 жылдан бери дегенден башка жака ала туралы, бул башка киши айтып атат коелу. 2025-жылы май айында мен жарма жасап жүргөнүмө 4 жыл болот. 4 жыл мурун баштагам, дагы эле жасап жатам, бирок азырынча 4 жыл боло элек, май айында 4 жыл болот деген мааниде да. Мына угуп атсаңар уже азыр уже баштадыңар болуш керек да, түшүнүү жок, кандайчы эме деп. Мына ошол нерсени айтып атам да, булар анчалык көп колдонулбайт. Буларды бара-бара кийин үйрөнүп, түшүнүп баштаганда өзү бул убакыттар ушул 5 азыр бөлө тургандай. Көрүп турганыңыздар, бул 5 өзү келиш керек да. Мен эсимде, мисалы, монтип отуруп, бул present perfect continuous турбай, бул past perfect continuous деп окугам эсим да. Буга чейинки мынакей күнүмдүк колдонуучу тетиги биринчи 5-өнү жакшы түшүнүп алгыла. Андан кийин ошолорду мындай колдонуп баштаганда бир учурлар пайда болот. Бул айта албай турбаймынбы? Мону колдонуш керек. Бул past perfect continuous бул жак колдонуш керек. Түшүнүк өзү келет. Азырынча тилди жаңы баштап аткандар могул ушул 5 менен баштооштун кереги жок. Ушундай. Неге ошол тажрыйбаман алганда мен мисалы америкалыктар менен иштешип атканда, мына иштер чогуу жүргүзүп аткан кездерде же мисалы орус тилин үйрөнгөндөр бар, кыргыз тилин үйрөнгөндөр бар азаматтар. Ушулар мисалы түшүндүрүп атканда мен жаңы эле айтып кеткен 5 убакыт аз колдонуучу убакыт. Чын эле аз колдонуп да. Мен 1-2 эле 10го чейин чыкпаган бир учур эле болгон. Мен ушуну колдонууга туура келгенчи, ачыгын айтканда аларды колдонбойсуң деп. Анан кызыктуусу кээ бир убакыттар бири-биринин ордуна колдонсо болот да. Мисалы ошо эмне айтылат? Мынакей бүт present perfect continuous, perfect continuous деген убакыттар түшүндүрдүм да мага. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous депчи. Эми кийинки ошол 4-чү азыраак колдонуу убакыт бул future perfect. Неде турат? I will have made жарма tomorrow by 7 p.m. дейт. I will have made жарма tomorrow by 7 p.m. Эртең кечки саат 7-ге мен жарманы жасап койгон болом. Кайра perfect убакытты койгом. Бул future perfect кандай?
бир нерсе келечекте болуп бүтөт деген сыяктуу мааниде айтабыз да. Бир нерсе болуп бүтүрөт. Токтойт, бүтөт, жыйынтыкка келет. Кызыккан көрөрман деген сураш мүмкүн да, неге мисалы жөн эле I will make жарма tomorrow by 7 p.m. деп койсо болот. Неге жөн эле жөнөкөй келечекти колдонсо болот. Болот албетте, мына ошончо айтып коеюн, бул убакытта азыраак колдонулат депчи. Анткени бири-бирин жаап кетет булар. Анан акыркысы азыраак колдонгон бул future continuous. I will be making жарма tomorrow at 5 p.m. I will be making жарма tomorrow at 5 p.m. Эртең кечки саат 5-те мен жарманы жасап жаткан болом. Мааниси кандай? Келечекте бир нерсе уланып жаткан болот да, азыр болуп аткан жок. Мына, мисалы менден бирөө сурайт да, эртең 5-те эмне кыласың? Бир жака койгул депчи. Жок, кечирип койгум, бара албайм. Анткени эртең саат 5-те мен жарманы жасап жаткан болом. Ошол учурда болот. Ушул учур болот да. Мен жарманы жасап жаткан болом. Жарманы жасап коем эмес, жарманы жасап бүтүрөм эмес. Мен жасап жаткан болом. Ошон үчүн эртең бошой албайм. Чалбадым, мага чала да көрбө. Кандай туруп айтат? Чалба мага. Кыскасы анткени мен бош эмес болом. Ушул бешөө эң аз эле колдонгон убакыттардын бири. Кээ бирөөсү буларга бири-бирине салыштырмалуу аябай асыл, кээ бирөө артыгыраак болот, бирок жанакы бул бешөөнү айткан караганда бул бешөө эң эле кээдигени болду. Байкадыңыздарбы, эки убакыт калды ортодо, past continuous менен past perfect деген. Эми булар мындай 50-50 да. Колдонот эле, бирок жанакы аз колдонгон бешөөнү караганда көбүрөөк, бирок көп колдонгон бешөөнү караганда азыраак. Ошон үчүн ортого алып койдум да. Эми түшүндүрүп берем. Past continuous деген эмне? Past continuous деген бул бир нерсе өткөн чакта уланып жаткан. Мисалы, past simple эмне деп айттым? I made жарма yesterday. Мен жарманы көчү жасадым. А бирок past continuous'та мен эмне дедим? I was making жарма when you called. Мен жарманы жасап бүтүргөн жокмун. Мен ушул окуяны айтып берем да, мен жарма жасап жатканда, жарма жасап уланып жатканда сен чалып калдың. Ошон үчүн мен жарма жасап токтоттум, же алаксып кеттим. I was making жарма, мен жарманы жасап аттым. I made жарма, мен жарма жасап койдум. I was making, мен жасап жаткан. Ошон үчүн мынакей. Ушуну түшүнүп алгачы, simple continuous дегендер, мына кыргызча айтканда, жөнөкөй жатам, койгом деген сыяктуу мааниде айтабыз. Албетте. Кээ бир амилдер болот мындай, келишпестиктер. Бирок бул тил да, бул математика эмес. Ошон үчүн болушунча жакындаштырып түшүндүрүп берип атканым ошол да. Ал эми келишпеген нерселер булар тажрыйба менен мындай үйрөнө берсеңиздер өздөрү мындай кирпичтеги улакандан куралып салына берет да, пазлдай болуп чогула берет. Силердин аракетиңер менен. Анан past perfect деген. I had made жарма before I went to work. Мен жарманы жумушка кеткиче жасап койгом. Past continuous деген бул бир нерсе болуп жаткан, анан бир нерсе ага тоскоол болуп калды. Мен жарма жасап жаткан учурда сен чалып калдың. Ал эми past perfect деген бул ошол сыяктуу эле, бирок бир нерсе болуп бүттү деген сыяктуу. Мисалы, монтип айтабыз го. Биз мисалы мен остановкага барганда автобус кетип калды депчи. Же мен вокзалга барганда көрсө поезд 10 мүнөт мурун эле кетип калыптыр. Бул окуянын бардыгы өткөн чакта. Поезд биринчи кетип калды, андан кийин биз келип калып атпайбызбы? Мына ошол поезд кетип калды деген past perfect менен айтылат да. The train had left. Поезд кетип калды, андан кийин биз бардык депчи. Дагы бир айткам, түшүнөм, баш оору, бирок могул бешөөнү жакшылап түшүнүп алгачы, ошону кайда көргөзөм. Жакшысы буларга жакындарда видеолор жасалат. Present simple жөнүндө ошол мен биринчи орунга коет элем да, эң көп колдонулган убакыт депчи. Ошол жөнүндө видео бар, ошону көрүп койсоңуздар болот. Ал жакта тыкан таза кылып түшүндүрүп бергем. Тыкан таза деген туурабы, я? Кылдаттык менен түшүндүрүп койгом да, present simple. Ал эми башка калган көп колдонгон 4 убакыт жөнүндө алар кезеги менен иши бар. Ошо сурооңуздар болсо, бир нерсени унутуп калган болсом, комментарийге жазып кетиңиздер. Көргөнүңүзгө чоң рахмат.